Анан ар кандай сөздөр кетип атат экен. Окуй булар Байбабаевтар барып акча берип коюптур, Данияр Жаныкуловго, губернаторго, анан сатып алыптыр, ал бул деген сөз. Мына 200 миң сом акча мунун ичинде. 200 миң сом акча. 200 миң сом акчаны бизге ыраазы болсун, ушул ишти бүтүрүп бергиле деп бул кишилер берип берген экен. Мына 200 миң сом акча. Мен азыр архитектордон сурап атам, канча эмеге бүтөт почтанын жаңы имараты, бир бөлмөлүү имарат десем, 200 миңге чок дегенде фундаменти курулуп, үстү жабылып калат деп атат. Жаңы имарат. Бул МЧС тарабынан, өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жокко чыгарылган экен. İştebesин, адам кирбесин деп. Губернатордун мына эртең мененки мага берген аманаты, тапшырмасы 200 миң сомду айыл өкмөт. Давран. 200 миң бизге Алланын ыраазычылыгы жетет. Бизге бул акчаны кереги жок. Силерге бердик, 200 миң сом кассаңа кирештеп туруп, имаратты куруп бересиз. Ушул сиздерге Алла ыраазы болсун. Мына Алланын ыраазычылыгы, элдин дагы сиздерге ыраазычылыгы болсун. Мына өткөрүп бердиңер, өзүңөрдүн кабыл. Просто бул мындай. Эч ким бул жерде мажбурлаган жок, урушкан жок, коркуткан жок. Ар ким өзүнүн каалоосу менен мыйзам чегинде бул кишилер дагы макул болду. Биз Алланын ыраазычылыгы үчүн өткөрүп берели, макулбуз деди. Биз ага дагы макулбуз деп өткөзүп алдык. Азыр жанагы жердин тротуарын ачып берет. Наркы 8 үй бүлөгө кире албай калган жолду толугу менен ачабыз. Ага дагы архитектура, госрегистр полностью эмесин дайындайт, документально бүтүрүп бере турган болду. Ошол. Эми мындан ары президенттин жердеги мына Кыргыз Республикасы президентинин ушул жердеги жоокерлери, айыл өкмөттөр, айыл башчылар, айыл өкмөттүн кызматкерлери мына тургандар. Аларды эч кандай сенин колуңан бок келбейт, башка билген жериңе бар, тигүү деп айтканга эч кимдин акысы жок. Эгерде ошентип айтылган болсо, анда мамлекеттик конституциянын алдында жооп берет. Президенттин бийлиги, айыл өкмөт, район, областтын бүт бардыгы бул конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн бийлик бутактары болуп эсептелет. Мыйзам иштейт мындан ары. Өлкөдө мыйзам бар, бийлик бар. Бардык нерсе мыйзам негизинде чечилет. Мыйзамсыз басып алып, мыйзамсыз бирөөнү коркутуп, үркүтүп, бузат, анан тигип кылат деген нерсе мындан ары иштебейт. Президенттин түздөн түз койгон тапшырмасы областтарга ушул. Ошол ата. Эми келгиле, өткөндө сөз бердим эле кетип атканда. 10 миңде бата кылам. Бата бересиздер. Эми сүйлөшөлү. Мындай ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Эгер ынтымак жок жердечи Алла дагы эч нерсе ырыскыны бербейт. Бири-бириң менен тытыш, бири-бириң менен уруш, ошону менен жаман жагына кеткиле деген Алланын өзүнүн каалоосу бар. Ошон үчүн мына ынтымакка келели, биригели, Кыргызстаныбызды анын ичинде Нур Абад мынакей, анын ичинде Арабан району чогуу көтөрөлү, чогуу өнүктүрөлү, өстүрөлү, баарыбыздын каалообуз ошол. Келгиле 10 миң деп бир жакшы дуа кылыңыз. Биз чоңсуз, эми биз алы жазуучу болсок биздин дуабыз өтпөйт. Мен кызмат боюнча болсом, Алланын алдында улуулук деген бар. Келиңиздер, аксакалдар, дуа кылыңыздар. Şu başlagan işlerimiz aldıga barsın. Allah hamamızga öl bersin. Kelip şu işlerdi atkarıp berdiğiniz çoğun rahmat. Elimiz juda razı. Emin kalgan işlerden ança bitirip beresiz kalganlarını sizden soranabız. Şu yanaga, şu ay şükürlerge hammamiz sağ salamat yetip gelip yana şunday yüz görüşüp jürevereylik. Allahu ekber. Hoş gelipsiňer. Ebi el içinde tınçlık, ıntımak bolsun. Sakaldara, ıntımak bolsun, tınçlık bolsun. Bir emek kılıp, hem buyursa mından arkısın jakşı iştegi. Mına biz janadagı, men başında ötkөндө келгенде да айткам. Кудай сактасын, акчабыз өзүбүздүккө жетет. Көрүбүзгө алып кетпейбиз эч кимебиз. Күнүмдүк курсак тоет. Андан көрө мына Алланын ыраазычылыгы үчүн берип берген акча экен. Мен ошону сиздерге мына губернатордун тапшырмасы менен аманатын өткөрүп бердим. Бизге эч кандай акчанын кереги жок. Элге иштеткиле, элге пайдалан.